Карантинден чыгууга кантип даярданып жатасыз? Карантинден чыгууга кантип даярданып жатасыз? Үйдө отурган маалда ашыкча салмак кошкон жоксузбу? Мунун баары азыр айымдарды кызыктырган собол болууда. Сүйкүмдүү ырчы жана актриса Чолпонай Кенжекулова да ушундай маанидеги пост бөлүштү. Сизден кимдир бирөө бош убакта эмне менен алектенесиз деп сураса, ошондо жашооңуздун ушунчалык зээриктирме экенин аңдап сезесиз. Сиз ушундай суроого жооп бере аласызбы? Менин бүгүнкү стористеги суроолорума караганда, карантинден чыгууга акырындап даярданып жаткан бардык кыздар арыктоону кыялданып жатышат окшойт. Ооба, бул азыр ашыкча болбойт го дейм деп жазды актриса көнүгүү жасап жаткан видеосун жүктөп. Эскерте кетсек, ырчы Чолпонай Доплюс-Фа тасмасындагы ролу менен кеңири таанылган. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи. Аваз Акимовдун жаңыры хит болобу. Ырчы Аваз Акимов өзүнүн көрөрмандарына 30 жаш деп аталган ырды тартуулады. Бул тууралуу Аваз Акимов өзү маалымдады. Достор, сиздер үчүн керемет чыгарма. 30 жашка чыккандар барсыздарбы? Сонун чыгарма үчүн сыймык атама өзгөчө чоң рахмат. Жакшы каалоо тилектериңиздерди күтөбүз деп билдирди ырчы жаңы ыры тууралуу. Ырдын сөзү жана обону белгилүү ырчы жана обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын ээси Сыймык Бейшекеевге таандык. Албан Медиа YouTube каналына жүктөлгөн ырды 2 күндө 15 миңден ашуун, ал эми ырчынын Instagramдагы өздүк баракчасынан 42 миңден ашык көрүүчү көрдү. Ырчынын ыры өзүнүн ушул баракчасына жүктөлгөн. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи.